Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин графикасын алабыз, андан кийин алтындын графикасы. Азыр биткоиндин база 118.800 деп койсок болот. Примерно өткөнкү кылган видео теханализде ачкан позиция минус болуп чабылды. Анткени мен болжолоп эсептеп атканым бул уровень катары уровень поддержка катары көрүп аткам. Анткени мен как раз позиция ачам деп турган жер мынакей бул жер болуп эсептелинген. Аны өткөнкү видео теханализде көрсөтсөөр болот. Азыр биз кайра эле бул биткоин өйдөнкү тарапка кетип баратат. Трендти көрүп турабыз. Өйдөгө восходящий тренд кетип баратканын биз бул уровеньге мындайча айтканда боковик зонасына калды деп эсептеп жатам. Азыр данный момент биткоиндо биз ылдый түшүп жатканын көрүп атабыз. Анткени бул астында уровень мындайча айтканда сопротивление бар. Бул уровень сопротивлениянын бул астыңкы жеринде дагы примерно уровень сопротивления астында жолдоп эсептеген ордер блок зонасы бар. Бул ордер блок зонасын крупный разворот катары өйдөгө караштырып көрсөк болот. Бул 1 сааттык графика. Позицияны 15 мүнөттүкүн ачам. Так что мен бул примерно 116 тарапты точка өйдөгө разворот караштырсам болот. Бул жерде 120да ликвид зонасы бар. Өзүбүз деле көрүп турабыз, мынакей. Анан эң астында бул жерде дагы ликвид бар 117де. Так что бул мен чийген теханализди көрөбүз. Ага ток 15 мүнөттүк менен караганда бул жерде дагы 1 сааттык менен караганда имбаланс зонасы бар. Как раз эгер имбаланс зонасынан разворотту күтсөк болот деп ойлойм өйдөгө. Бул менин өз жеке оюм. Так, 15 мүнөткө келгенде деле дал ошондой эле, 15 мүнөткө деле эч өзгөрүүлүү жок. Бул жерде дагы ордер блок зонасын күтүп бияка келгендигин өйдөнкү жака киргенге аракет кылам. Эгер бул ордер блок зонасы иштебей калса, мындайча айтканда тешип кетсе, анда мен имбаланс зонасынан караштыра баштайм. ФБГ зонасы деп эсептелинет. Так мен бул ички 17.000 ликвидтин алынышын күтөм. Андан кийин бул ордер блок зонасына келип кайра үстүнкү 120да ликвидти алганын да күтүш керек. Ошого чейин лонг кармасак болот деп ойлоймун. Мындай караганда 123.000 тарапта да эң үстүндө бул жерде дагы уровень ликвид бар. Кээ бир трейдерлердин шортовый позицияга кирген трейдерлердин позициясы до сих пор ачык деп ойлоймун. Алардын дагы жакын арада аларды ликвидация кылыш керек, шортторду дагы. Азыр эң астыңкы жакта дагы өзүбүз деле көргөндөй 115те жана 117де кирген лонг позицияна кирген трейдерлер бар. Аларды да жакын арада шорт позициясына ликвидация кылышы мүмкүн деп ойлоймун шортистер. Так что биткоиндагы азыр мен айткандай эле өткөнкү позиция теханализдеги видеодо ал позиция иштебей калды. Мындайча айтканда минуска кирип кетти. Мен ойлогом битокто дагы эле ошол ылдыйга түшүп барат экен деп ойлогом. Бул 15 мүнөттүк графика. Азыркы кезде мен дагы бир жолу түшүндүрө кетейин. Бул өзүмдүн жеке оюм жана өзүмдүн позициям. Азыр бул жерде эң астыңкы уровень 116да ордер блок зонасынан бир өйдөгө разворот күтөмүн лонгко. Эгер бул ордер блок зонасын тешип кетсе, анда тынчыраак имбаланс зонасынан өйдөгө позиция ачканга аракет кыламын. Бул жерде дагы примерно мен бул позицияга да бул жерге мындайча айтканда сигнал паттерн иштеп коеюн. Бираз тынчыраак болгонго. Так что түшүнүктүү болду. Буну өчүрүп салдык. Мынакей. Эки зонаны көрсөтүп турат. Бул түшүнүктүү болду. Эми алтындын графикасына кирелик. Алтындын базы 3356 болуп жатат бул жерде. Алтындын графикасын полный тазалап. Так, рисунок индикаторду өчүрөйүн. Так, алтын 15 мүнөттүк менен уже эртең выходной болот. Мындайча айтканда американский биржа жабып, алтындын графикасы иштебей калат.
Так, алтында мен азыркы жакынкы биринчи күндөрү муну 1 сааттык менен же 2 сааттык менен глобальный анализ кылып коеюн. Азыр бүгүн позиция ачканга эч жетишпейбиз алтында. Так что алтында азыр позиция бул американский биржа эртеңден баштап жабылгандан кийин алтында бул жерде үстүндө уровень мындайча айтканда поддержканы көрүп турабыз. Астында уровень сопротивления уже трендте чыгып атат. Болжолдоп биз муну биринчи күнү шортко караштырып көрсөк болот деген ойдомун. Эгер биткоин өсүп кетсе, эгер биткоин түшүп кетсе, анда бизде дальнейший рост башталат. Өзүбүз деле көргөндөй бул жерде эң үстүндө 3000 тарапты дагы шорт позициясына кирген трейдерлердин позициясы да сих пор ачык. Аларды да жакын арада ликвидация кылыш керек. Андан кийин эң астында лонг позициясына кирген трейдерлердин позициясы да сих пор ачык деп ойлоймун. Мен азырынчараак бул алтынды эмки келаткан биринчи күндү күтөм. Биринчини күтүп, анан бул жерден позиция ачканга аракет кыламын. Үстүнкү тараптан примерно бүгүн эртең жабылса 3000 тараптан ачканга аракет кылыш керек деп ойлоймун. Так, азыр эң астында да карагандан кийин бул жерде да ордер блок зонасы бар. Үстүндө дагы караганда дагы эң 3446 дагы ликвид зонасы бар бул жерде. Так что бул жерде көп эле точка ходко киргенге вариант бар деп ойлоймун. Азырынчараак күтөбүз биткоиндин базын. Может бүгүнкү түнүнө жараша өзүп деле кетиши мүмкүн же түшүп деле кетиши мүмкүн. Так что баарыңыздарга түшүнүктүү болду шек биткоиндин графикасы. Алтын менен биткоиндуку видеого лайк басып, комментарий өзүңүздөр жаза кетиңиздер.